Ташкөмүр шаарынын өзүнө тиешелүү болгон көмүр кендер жок. Бирок шаар менен чектеш Аксы жана Нокен районуна тиешелүү аймактарда бир нече көмүр казган жайлар бар. Алардын биринде көмүрдү казып алгандан кийинки чыккан калдыктарды жүк ташыган унаалар четирээк аймакка төгүп берет. Аны тытмалап жүздөй адам машак кылат. Алар кээде көбөйүп, кээде азайып турат. Маселен, жашы 80ге таяп калган Жумабай Арзыбаев күн алыс келип үйүнө көмүр терип кетет. Оор болсо дагы тередиң айла жок. Мага бирөө апарып береби? Айланайын балам. Мен эмбекте жыргаганман, бир манчыркаганман келген жокту ошо соокта. Жоктун эдебинен Кудайга шүгүр ошо кишини алып кетейин деп келип отуруп алып кетип атам. Бир күндө 5-6 кап терем да балам. 5-6 кап терем, Кудайга шүгүр. Көмүр терип жаткандардын арасында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай иштеп жаткан Акылжан Жуматаева да бар. Ал Көз Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун Ташкөмүр жана Каракөл шаарынын төрайымы экен. 6 баланы багуу үчүн көмүр тергени, мүмкүнчүлүгү чектелген иниси жана мектепте окуган кызы менен мында жүрөт. Майыптыгына карабай, ондогон жылдардан бери көмүр машак кылып келерин айтат. Жолдошум 3-чү кырпайны бар дейт. Өзүм 1-чи кырпа. Анан эми өкмөттүн бир тыйынын карап отурган эмне толку? Şu gömürge çağırız, tırışçılık kılavuz. Жолдошум жолдошум мүкөм, кызым болуп 4 чыкчу элек. Az жолдошум чыкпайт, şu кызым мүкөм үчөөбүз эле чыгабыз. Эми күнүгө иш болгонуна карайбыз. Эгер иш болсо, жакшы эле иштеп кетебиз. Анан иш жок болсо, şu эми жок үйдө бекер отургунчакчы 500, ушундай таап кетебиз. Бул жайда ызгар шамал болуп, чаңы асманга сапырылып турат. Ага карабай үй бүлөсүн багам деп, колдоруна темир шаймандарын көтөрүп, ар жерде үймөктөлүп турган көмүрдү калдыктарын казгылап жаткан аял кишилер басымдуу. Мындагылар терген көмүрүн ал жерде иштеткен ишкерге мүшөгүн 30 сомдон сатаарын айтышат. Ушинтип чукуп теребиз, ушинтип алып тиричилик кылабыз, бала чакка багабыз дейт, же завод жок иштегенге. Заводдун бар жогун жеп бүтүштү. Көмүр келгенде чуркайбыз, ушинтип көмүр келди деп. Кээде машина болбой калат, кээде калып калат көмүрлөрүбүз. Өзүбүз клиент таап келип өзүбүз сатабыз. Кээде машина болот, кээде болбойт, кээде калып кетет көмүрлөрүбүз. Шамалда да чыдап иштейбиз ушинтип. Айла жок деп эмне кылайлы анан? Ушинтип тиричилик деп бала чакка багабыз деп чыгабыз. Шамал болуп кетти эле. Ташкөмүр шаарында жумушсуздук күч экенин шаар мэри Нурлан Добулбеков четке какпайт. Анын белгилөөсүндө көмүр казган ишканалардын баары эле жанаша жайгашкан райондорго карайт. Алардан кала казынасына салык түшпөгөнү менен жергиликтүүлөр аз да болсо жумуш менен камсыз болуп келет. Бизде көмүр кенине биз таптакыр ээ эмеспиз. Ал себеп дегенде биздин шаардын чет жакасындагы жерлерге карап калгандагы регистрациясы башка иштеп аткан ишкана ал жакта, мисалы Аксын территориясында, же болбосо Нокен территориясында, ал эми бизден келип эле транспортко темир жолго жүктөлүп алып кеткенден башка бир аз гана жумуш орун менен камсыз болгондон башка эч кандай пайдасы жок. Ташкөмүр шаары ушул аймактагы көмүр бассейнин өздөштүрүүгө байланыштуу пайда болгон. 1930-жылдары көмүр кен ачылып, азыркы шаардын ордуна шахтерлордун кичинекей шаарчасы курулган. Көмүр казып алууну тездетүү максатында темир жол салынып, кезегинде жумушчулар менен жыктолгон. Учурда 48 миңдей эл жашаган бул шаарда мындагылардын көпчүлүгү мигрант болуп чет өлкөлөрдө иштеп жүрөт. Ал эми азыраак бөлүгү көмүр кендери менен ГЭСте иштеп келишет.